Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Камчыбек Ташиев алгач каламан жүрүшүн алыскы Тоолуу район Чаткалдан баштап, ушул эле аймакта жайгашкан Ыйык Ыдырыс пайгамбардын арбагына Куран окутуп, аксакалдардан бата алып күмбөздүн ачылышына катышты. Көп жылдардан бери кароосуз калган Ыдырыс пайгамбардын күмбөзүн болочоктогу президент Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен кайрадан оңдолуп түзөтүлүп, ага 2 миллион сом сарпталган. Буга чейин эч бир пенде көңүл бурбаган жерди Камчыбек Ташиев бул ишти колго алып, бүтүрүп бергени эрдикке тете иш. Чаткал аймагынын кадыр барктуу 1000дей жашоочулары ата салтын улаган, камчысын колунан түшүрбөгөн, таштан салмактуу Камчыбек Ташиевди колдоорун айтып, талапкерди ураан желектери менен тосуп алышты. Андан соң президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев жолугушуусун Ала Бука районунан улантып, ал жерде 4000ден ашуун жергиликтүү шайлоочулары атайын жыйынга майрамдагыдай катышышты. Программа платформам 7 кадамдан турат. Биринчиси мамлекетибиздеги мамлекеттик тартипти орнотуу. Мамлекетибиздеги мамлекеттик тартипти биз мыйзамдуулуктун менен чеген орнотушубуз керек. Мамлекетте мыйзам аткарылбаса, мамлекетте мыйзамды сыйлабай турган болсок, эч кандай тартип болбойт. Мына мен жөлөк пулдар боюнча ар дайым айтып келе жатам, дагы айтып коеюн. Мамлекетибиздеги жаш балдарга төлөнүүчү жөлөк пулдар баарына бирдей төлөнүш керек. Үйүңдө бир уюң байланып турат, түстүү телевизоруң бар деп жөлөк пулдарды бербей койгон бул туура эмес. Жөлөк пул ар бир бала башына берилиш керек жана жеткиликтүү түрдө берилиш керек. Hoşçak yazı, Жалалатлык yazı. Ушunu тынçkan kim oldu? Yine Kamçık Taşıyıp oldu. Uşunu oldu. Hala bir şey oldu şu anda. Kırgız elin kolduğun, Kırgız yerin korgoğun, tatıktı prezidentlerden bolup, ar daim oylagan oy maksat iş yüzüne açsın. Uşul aytkan tileğinizden bardığın Kuday özü kabul kılgan bolsun. Amin. Allahu ekber. Президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев андан аркы жолугушуусун Караван, Токтогул, Каракол, Таш-көмүр шаарларында улантты. Камчыбек Ташиевке ар бир жолугушууда Ош окуясын токтотуудагы баатырдыгын эске салышып, талапкерди болочоктогу президенттей кабыл алышып, аксакалдар адаттагыдай жөрөлгөсүн улантып, ак батасын берип, аруу сөзүн айтып, чепкен жаап кыргыздын ак калпагын кийгизип жөнөтүштү. Денсаулыгыңыз чың болсун, көргөнүңүз элден сый болсун, алдыңызда алтын пак болсун, башыңыздан кеткиз бак болсун, ана тоо кыргыз элине камчыбек хан болсун. Бардык катандаштарынан өзгөчө болгон 7 кадам программасы менен президенттикке кадам таштаган Ташиев эми 7 дубанды кыдырып шайлоочулар менен жолугушууларын улантат. Эскерте кетсек, 7 сан кыргыздар үчүн ийгиликти алып келсе, 7-нин бири кыдыр болгон Камчыбек Ташиев Кыргыз Республикасынын президенттигине биринчи талапкер болуп катталган. Ойчулдарды асырап, даанышмандарды таптап, жарандардын ийилген акыйкатын тактап берүү үчүн жаралган Камчыбек Ташиев болочокто мыкты президент болууга татыктуу дешет шайлоочулары. Ал эми кезектеги шайлоочулар менен жолугушуусу Нарын областында улантылууда.